Аялым менен көп жылдардан бери жашабай калдык. Ал Орусияда, мен Кыргызстандамын. Балдарым да менде. Эми апасы талашып жатат. 18 жашка чейин менде болуш керек дейт. Балдарымды кантип өзүмө алып калсам болот? 10 жаштан жогору балдар өзүнүн пикирин өзү эркин билдире алат. 10 жаштан жогору балдар, башкача айтканда, мен атам менен жашайм же апам менен жашайм. Атам менен эмне үчүн атам менен жашайм деп ушундай бир суроолорго өзүнүн оюн эркин билдирип, өзүнүн баягы ким менен жашашы жөнүндө оюн толук билдире алат. Ал сөзсүз түрдө эске алынат. Ал эми 18 жашка чейин менде болуш керек деген бул эч кайсы бир мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ата менен эне бирдей укуктарга, бирдей милдеттерге ээ. Бирок эми көпчүлүк учурда энеге калганы баягы 3 жашка чейин жаш бала кичинекей болгон учурларда эмизет, андан сырткары бала энеге жакыныраак болот, ошондуктан көпчүлүк учурда энеге калтырат. Анан баягы сел-саяктыкка жол берип, аракештик, же болбосо жүрүм-турум өтө начар болгон учурларда гана, же болбосо баланы такыр бага албай калган учурларда гана атага алып берген учурлар болот. Ошондуктан энелер 18 жашка чейин бала энеде болот деп айтылгандыгы дагы менимче ошондон. Анан 10 жаштан жогору мен жогоруда айттым, балдар өзү чечет ким менен жашайт. Сиздин учуруңузда балаңыз 17 жашка чыгыптыр. 1 жылдан кийин ал өзү эркин адам болуп жетилет. Ошондуктан балдардын жашоо жерин атасы анан апасы эле аныктайт. Анткени ал силердин балдарыңар, анын тагдыры силердин колуңарда, силер чечесиңер. Эгерде мындай келишимге келе албасаңар, анда сот тартибинде чечилет. Сот дагы эмнеге карайт? Сот ошол ким аны багалат. Бала кимде болсо, бала толук кандуу чоңоет. Билим алуусу кимде болсо жакшы болот. Ушундай критерийлерге карайт. Мындай жөнөкөй жалпак сөз менен айтканда, кимиси жакшы болсо, кимиси жакшы жашаса, кимиси балага жакшы тарбия берсе, баланы ошолго алып берет.